Бул жайда Ысык көлдүн жээгинде дүйнөлүк салттуу музыка жаңырып, улуттардын үнү чогулат. Алгачкы жолу 1-августтан 3-августка чейин Чолпон Атадагы Рух Ордо маданий этнографиялык комплексинде Рух санат эл аралык фестиваль өтөт. Ага 51 өлкөдөн 130тан ашык салттуу музыкалык искусствонун өкүлдөрү катышат. Өзгөчө баса белгилечү жагдай фестиваль салттуу музыка күнүнүн 20 жылдыгына арналууда. Буга чейин бул күн 25-апрелде белгиленип келген. Өлкөлөрдүн, этностордун өзүнүн тилин, маданиятын жоголушуна алып келген заманда жашап атабыз да. Ушу дүйнөлүк рух санат фестивалынын бирден бир максаты биздин өзүбүздүн ата бабаларыбыздан мурас болуп келе жаткан тилибизди, маданиятыбызды, урп адатыбызды, каада салтыбызды, руханий байлыктарыбызды сактап, мындан муунга өткөрүп берүүгө бир өбөлгө түзүү болуп саналат. Фестивалдын алкагында 3 негизги багыт ишке ашат. Анын эң башкысы эл аралык конкурс. Бул сынак салттуу музыка тармагындагы өнөрпөздөр үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Бул жолу АКШ, Жапония, Венгрия, Непал баштаган 15тен ашуун өлкөдөн 60ка жакын өкүлдөр катышат. Алардын ичинде 9 жеке ырчы жана 12 чыгармачыл топ бар. Ар бир өз элинин кайталангыс мурасын сахнадан тартуулайт. Ошондой эле фестивалдын дагы бир маанилүү бөлүгү эл аралык конгресс. Анда салттуу маданият жана искусство сактоо, өнүктүрүү маселелери деген темада өтөт. Жыйынга 20дан ашык өлкөдөн музыка таануучулар жана изилдөөчүлөр келет. Бул диалогтук аянтча ар кайсы улуттардын тажрыйбасын бөлүшүп, салттуу өнөрдү жаңы деңгээлге чыгарууга багытталган. Мунун катарында этно өңүттө уюштурулган рух санат маркети дагы өтөт. Маркетте мындай атак чыгып калган салттуу музыканы алып жүргөн группаларды Кыргызстанга чакырабыз. Мисалы, Грузиянын Бани деген группасы бар. Улуттук салттуу аспаптарда мыкты өздөштүрүп ойношот. Мына ошого окшогон группаларды дүйнө жүзүндө салттуу музыканы бүгүнкү күндө дүйнөгө таркатып аткан продюсерлер бар. Ошолор менен мындай жолуктурабыз. Бизден чыгаргандардан бир канча группалар чыгарып атабыз. Элеман деген комузчу жигитибиз бар, Закирбек деген комузчу жигитибиз бар. Мына ошолордун баардыгын биз маркетке алып чыгып атабыз. Ошолорду продюсерлер көрсүн, чыгармачылыгына кызыгышсын, эртең дүйнөгө алып барсын деп. Фестивалга Кыргызстандан да өнөрпөздөр тандалып алынган. Өлкө ичинде өткөн тандоо туру аркылуу 4 чыгармачыл топ жана 9 жеке аткаруучу белгилүү болду. Алар улуттук аспаптар менен даярдык көрүп, салттуу мурастарыбызды дүйнөлүк сахнада таанытууга камынууда. Бул аткарууларды эл аралык деңгээлде баалоо үчүн ар кайсы мамлекеттерден келген 7 адамдан турган калыстар тобу түзүлөт. Анын курамын уюштуруу комитети бекитет. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар жана баалуу белектер ыйгарылат. Бир аспаптан экинчи аспапты алмаштыра коюп, ошонун ортосунда жанагыдай башка аспаптар ойноп турат. Башкача айтканда музыка үзүлбөйт. Ошондой мындай чоң олуттуу чыгармалар болот. Анын ичинде көп бөлүктүү чыгармалар. Эми эң эле аз дегенде бир 7-8 мүнөттүк музыка. Ал эми эң көп дегенде биз чек койдук. Себеби кээ бир Индиядан келген, же болбосо тетиги арабтардан келген, же болбосо Кореядан, Япониядан келген музыканттар, алар бир чыгарманы жарым саат ойнойт экен. Анын ошон үчүн биз чектеп 15 мүнөткө чейин деп койдук да. Мындан сырткары фестивалдын алкагында улуттук тамак аштар тартууланган аянтча уюштурулат. Кол өнөрчүлөрдүн көргөзмө жарманкеси да коноктордун өзгөчө кызыгуусун жаратмакчы. Ошондой эле музыкалык аспаптардын образында жасалган дарактар отургузулуп, атайын сейил бактын ачылышы пландалууда. Бул бак музыкалык искусствонун символу катары эсте каларлык белги болот. Айсана Бакытбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.